Мен өзүмдүн окуучуларыма мен отуруп эле мындай жеке консультация берип атканда эле бизнес идея берем да, ал бизнес идея миллиондук идея. Аны өмүр бою элдер таба албай турган идея да. Анан мен ойлоп калам, ушул мага бир Алла бир мындай бир илим бере турган бир мындай жолдорун, эшиктерин ачып койгон окшойт депчи. Азыр мындай анализдеп ойлоп көрсөм, ошол перестройканын убагында эле менин бизнес мышлением иштеп кетиптир да. Мен башкача ойлоно албайт экенмин да. Мен мындай кандай бир жөнөкөй эле жерден деле ушу бизнес идеяларды ойлоп табам да. Себеби андай бизнес идеяларды моментально эле ошол моментте эле ойлоп тапкан мага андай деле оорчулук келбейт да. Мен ошо бир жумушту көргөндө эле ошонун идеясын билем да. Муну кантип көбөйтүш керек экен. Мисалы үчүн менде азыр врачтар бар, окуп атышат, анан алар айтышат да, эми биз врачпыз да, биз аны кантип эми акчаны көбөйтөбүз дегенчи, анан айтам да, частный клиника ачкыла. Өзүңөрдүн клиникаңар чын эле дешет да. Ошондуктан бул идея деген аябай укмуштуу, эң эле биринчи идея жаралат да. А могу мисалы үчүн самолетту дагы бирөөнүн идеясы, космоско учуу да бирөөнүн идеясы, жанагы чоң бийик үйлөр деле бирөөнүн идеясы да. Ошондуктан бул идеядан жаралат да. Ошондуктан идея кылгандан коркпош керек да. Мен ошондой мындай ойлогон эле идеяларымдын баардыгы ишке ашып келатат. Мындай ишке ашпай калды деген болбойт да. Себеби менде аябай чоң ишеним бар. Себеби ошол жолдун бүт баарын өткөм. Ошон үчүн коркпой баштай беришибиз керек.